Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн болгон окуядан алынган угуп көргөн ар бир мусулман бир тууганыбызга дем күч бере турган Ливиядан чыккан чөл арыстаны Омар Мухтар жөнүндө тасманы көрөбүз. Анда эмесе дароо тасманы баштайлы. 1911-жылы Италия Ливияга кол салат. Анда алар Ливиянын көптөгөн шаарларын бастырганы менен толугу менен ал өлкөнү эч эле колдоруна ала алышпады. Ал кезде Италияны Муссолини деген адам башкарып, өлкө улутчулдук фашизмге башы менен кирип турган мезгили эле. Анда тасманын башында Муссолини адамдарын чакырып алып, биз 20 жылдан бери Ливияны эч эле албай жатабыз. Бул аралыкта канчалаган акчаларыбыз кетти. Фашизмдин алдында эч ким баш көтөрүп тура албаш керек. Эмнеге биз аларды баса албай атабыз деп эле кыйкырып жаткан. Анда Муссолини Грациани деген генералды өзүнүн жанына чакырып алып, сиз Ливияга барыңыз дагы бизге каршы чыгып жаткан адамдарды жок кылыңыз. Деги алардын башчысы ким деп сураса генерал, анын аты Омар Мухтар, ал болгону мугалим болуп иштеп жүрчү экен. Азыр бизге каршы чыгып жаткан көчмөндөрдүн башчысы ошол киши деп айтса Муссолини, сиз мурдагылардын катасын кетирбей барып аны өлтүрүңүз, же болбосо тирүү мага алып келиңиз деп буйрук берет. Биз мындан соң бир тууганыбыз Омар Мухтарды көрөбүз. Ал римдиктерге каршы чыгуудан сырткары дагы деле балдарга Куран үйрөтүп мугалимдик кылат экен. Бир кезде ага жоокерлердин бири шашылып келип Рим жаңы губернатор жөнөтүптүр. Ал генерал Грациани экен. Аны канкор деп атап коюшат экен десе Омар Мухтар, демек анын биз кыйындыгын беттеште көрөбүз деп эч жалтанган жок. Бул убакта Бенгазиде жаңы губернаторду тосуп алуу аземи болуп жаткан. Грациани ал жерге келип тосуп алгандар менен таанышып, алардын арасынан сакалдуу бир көчмөндөрдүн бирөөсүн көрүп калат. Анда Грациани бул ким деп сураса анын жанындагылар, анын аты Шариф Алгаяни, ал бир кезде Омар Мухтар менен дос болуп жүргөн экен. Азыр болсо биздин тарап койтуп ар кандай маалыматтарды берип жатат деп айтат. Бир кезде эле Грацианига жоокерлердин бири келип, бизге көчмөндөр жаңы чабуул жасады. Биздин адамдардын 20сы өлүп, 50дөй чактысы жарадар болушту. Бирок алардын бири Омар Мухтардын бетин көрүптүр деп айтат. Кызыгы 20 жылдан бери Ливияны алабыз деп жүргөн бул римдиктер Омар Мухтардын жүзүн дагы көрүш элек экен. Анда Грациани куласындагы Томани деген адамга кайрылып, сен барып Омар Мухтарды жок кылып келгин деп жөнөтүп жиберет. Анда Томани алыс эмес жердеги кыштактардын бирине барып, силер Омар Мухтарга жардам берип жатсаңар керек деп эле адамдарды тизип алып эле коркута баштады. Анан да алардын үйүндө жайгашкан дандарын алып чыгып эле өрттөп салышат. Бир кезде эле арасынан кээ бир жаш балдарды алып алып, силер бизге жоокерлик кылып кызмат кыласыңар деп туткунга алышып, кээ бирлерин болсо өлтүрүшөт дагы, Айша деген кызды алып кетип дагы калышат. Биз бул убакта Омар Мухтар адамдары менен чөлдө жүргөнүн көрөбүз. Ал бир канча жоокерлери менен чөлдү аралап эле качып кетип жаткан эле. Анда унаалар менен келе жаткан Томани жолдогу издерди көрүп эле, биз Омар Мухтарды таптык деп кубанып эле андан коолап жөнөшөт. Бирок алар бир тууганыбыз Омар Мухтардын өтө акылдуу экенин билишкен жок. Бир кезде чөлдүн бир жерине жеткенде көчмөндөр ал жерден туруп эле буктурма ишин башташат. Көрсө Омар Мухтар качмыш болуп алардын жоокерлерин алаксытайын деген экен. Анда көчмөндөр ишин Аллах улук деген сөз менен баштап баардык жоокерлерди кырып эле аткылай башташты. Ошентип Томани бош болгон римдик жоокерлердин чоң унаалары деле эч жардам бере алган жок. Жада калса обот-бөс унаалары дагы жок болуп, биринин артынан эле бири жарылып жатты. Ошентип бир кезде Томанинин дагы маңдайына ал да ал жерде жан берип, келе жаткан баардык жоокерлердин арасынан бири коле калды окшойт. Анда Омар Мухтардын жоокерлеринин бири аларды атайын десе, Омар Мухтар дароо эле токтотуп калат. Биз римдиктер окшоп туткундарды атпайбыз дейт дагы жанагы жоокерлердин бирине. Италиянын байрагын берип эле, сен барып генералыңа айткының, бизге бул нерсенин кереги жок деп аларды тирүү калтырат дагы кетип калышат. Муну уккан генерал Грацианинин аябай эле жини келип, өзүнүн чыныгы камкорлугун көрсөтүп эле адамдарын жакын жерде жайгашкан тургундарга жөнөттү. Анда жоокерлер тынч эле жашап жаткан жашоочуларга келип аларды тизип алып эле уртокмо калышып, арасынан тандап эле малды өлтүргөндөй кылып эле өлтүрө беришет. Анан да алардын суу иче турган кудуктарын толтуруп, жада калса эгин талаларын да өрттөп жиберишти. Бир кезде ал жерге Омар Мухтар адамдары менен келсе, үйлөр өрттөнүп эле жашоочулардын бири дагы калбай калыптыр. Анда Омар Мухтар кайгырып, бул римдиктер согуш тартибинин баардыгын бузуп жатышат. Тынч жаткан элде эмне күнөө деп эле аларды алып кеткен жакты көздөп эле жөнөп барышат. Көрсө римдиктер жаш кары аял эркегине карап эле баардыгын туткундап алып кетип калышкан экен. Бир кезде артынан каарманыбыз жоокерлер менен жетип барып аткылашып, Омар Мухтарды көргөн туткундар дагы жөн жатпай эле жардам берип жатышты. Бирок ал жердеги римдик жоокерлерди жок кылган менен башка жоокерлер дагы жардамга келип калышат. Анда Омар Мухтар жоокерлеринин аттагы элди таштап эле качканга туура келип калат. Бир кезде каарманыбыз атынан жыгылып түшүп, жоокерлердин арасындагы жаш баланын жанына келип, өзүнүн атын берет дагы, сиз куткарылыңыз деп эле өзү ошол жерде калып кетти. Ошентип Омар Мухтар бул жолу дагы жоокерлер менен римдиктерге кармалган жок. Биз мындан соң римдиктер жашоочуларды атайын даярдалган жерге алып келип камап жатканын көрөбүз. Анда
генерал Грациани кол астындагы полковник Жудичини чакырып, сиз сүйлөшүүгө мыкты адамсыз, ошондуктан Омар Мухтар менен жолугуп, элдешүү келишимин түзөсүз. Биздин согушубуз өтө эле узап кетти окшойт. Буну токтотолу деп эле Жудичини жөнөтүп жиберет. Анда полковник Жудичи бир тууганыбыз Омар Мухтар менен жолугуп, элдешүү келишимин түзөлү деп эле бири-биринин талаптарын уга башташат. Бир кезде эле биз Италиядан жөнөтүлгөн чоң согуш техникаларын көрөбүз. Көрсө Грацианинин чыныгы максаты элдешүү эмес экен эле. Ал болгону Омар Мухтарды алаксыз убакытты созуп, ушул согуш курал-жарактары жана жоокерлердин келгенин эле убакыт таап жаткан экен. Анда экинчи сүйлөшүүдө Омар Мухтар бул нерсенин баардыгын түшүнүп калды. Ал римдиктерге кайрылып, силерге тынчтыктын деле кереги жок экенин түшүндүм. Максатыңар Куфра шаарын алыш окшойт. Эми биздин убактыбызды албагыла деп эле кетип калат. Ошентип чындап эле Грациани баш болгон римдик жоокерлер танкаларын айдап эле Куфра шаарын көздөп кетип жатышкан. Анда Омар Мухтар жоокерлер менен сүйлөшүп отуруп, биз Куфра үчүн булар менен согушпай эле койгонубуз жакшы. Анткени өзүңдү өлүмгө түрткөнүң бул эч кандай баатырлык эмес. Болбосо Куфрада менин үй бүлөм бар, кантсе дагы биз башкача жол менен барышыбыз керек десе, кээ бир жоокерлери макул болбой эле мен Куфрага барам деп эле кетип калат. Ошентип Грациани куралдары менен Куфрага жетип, ал жерде талкалай баштайт. Учактагы жарылуучу заттарды ыргытып эле мылтыктар менен аткылай башташты. Бул динсиз адамдар жаш балдарды да, аялдарды да эч аяшкан жок. Эч нерсеге карабай үйлөрдүн баардыгын талкалашып, өрттөп эле жардырып жок кыла башташты. Анда бул шаарда жашаган жоокерлер колдон келишинче каршылык көрсөткөнгө аракет кылышты. Бирок алардын аты менен мылтыгы чоң танка замбректерге алдары жетпей эле биринин артынан бири кырыла баштайт. Ошентип Грациани танкаларды алдыга салгыла деп, танкалар алдыда аткыла башташып, кээ бир мусулман жоокерлерди тирүүлөй эле тебелеп кете беришти. Ошентип тынч жаткан шаарды басып алган Грациани кубанып эле ал жерге кирип барды. Анан да алар бул шаардагы эми биздики болду деп эле Италиянын байрагын көтөрүп коюшат. Биз мындан соң бир тууганыбыз Омар Мухтарды көрөбүз. Ага биз тасманын башында көргөн саткын Шариф Аль-Казани келет. Ал Омар Мухтарга кайрылып, экөөбүз кичинекей кезибизден чоңойдук эле. Эми азыр бул өлкөнү италиялыктар башкарып жатат. Ошондуктан сен буларга багынып берсең жакшы болмок. Сен согушту уланткан сайын сенин колго түшкөн жоокерлериң кыйналып эле ачка калып жатышат го. Эмнеге мынча өжөрлүк кылып жатасың сен? Омар Мухтарга карап, айтчы, булар менин өлкөмө келип үйлөрдү талкаласа, менин бир туугандарымды өлтүрсө, мен анан буларга багынып бермек белем. Өлкөмдө элим кыйналып бирөөнүн колу болуп жатса, мен кантип жакшы жашоодо жашаймын? Алардын мага көп акча сунуштаганын дагы билем. Бирок мен сага окшоп эл жеримди саткым келбейт деп эле аларды узатып жиберет. Биз мындан соң италиялык динсиз өкүлдөр бир туугандарыбызды туткунга алып эле кармап турган жерин көрөбүз. Ал жерде жаш балдар, аксакалдар, аялдар жашачу. Алардын көбү ачкалыктан өлүп эле бул дүйнө менен кош айтышып кете беришти. Ал жерде Омар Аль-Мухтарга жардам бергендерди бирден алып чыгып эле аса беришет экен. Асылгандардын арасында аял кишилер болсо дагы Омар Аль-Мухтар жөнүндө бир дагы сөз айтып аны сатпашыптыр. Бир күнү кечинде атчан мусулмандар италиялык жоокерлер жайгашкан жерге кирип келишип, жоокерлерди өлтүрүшүп эле ок дарыларын ала башташат. Кетээрдин алдында ал жерде турган унаалардын баардыгын жардырып жиберишип, үй чумайларын дагы өрттөп эле бир заматта жок болуп кетишет. Ошентип генерал Грациани мен бүгүн Омар Мухтарды кармаймын деп өтө көп сандагы жоокерлерин алып келип эле көпүрөдөн өткөрө баштады. Грациани өз сөзүндө Омар Мухтар бизге окшоп окуган эмес, ал акыл жагынан бизге жетпейт, ошондуктан бүгүн биз аны кыйтырлык менен кармайбыз деп көпүрөгө келишип, ал жерден беттешти кыйтырлык менен кылабыз деп жатышкан. Бирок бир тууганыбыз Омар Мухтар бул нерсенин баардыгына даяр болчу. Алар буга чейин римдиктерден алып кеткен курал жарактарын колдонушуп, көпүрөгө келген римдиктердин биринчи бөлүгүн талкалап эле бат эле жок кылып коюшту. Экинчи бөлүгүн болсо ээн талага аттар менен качымыш болуп өздөрүнүн артынан эрчитишип, жарылуучу заттарды жардырышып эле ок өтпөгөн унаалар баардыгы аңтарылып калды окшойт. Бул нерсенин баардыгын көрүп турган Грацианинин оозу ачылып, кантип мындай болушу мүмкүн? Омар Мухтардын колдоочусу бар окшойт. Мен бүгүн жеңилбешим керек болчу деп эле эмне кылышын билбей калат. Ошентип Грациани 1930-жылы Римге келип, Муссолиниге жолугуп эле иштери тууралуу маалымат бере баштайт. Анда Грациани мен Омар Мухтарды кармай элекмин, бирок менде өтө мыкты ой бар. Эгер макул болсоңуздар ошону аткаралы деп айтат. Көрсө анын оюнда согушкер бир туугандарыбыз жайгашкан чөлдү тең ортосунан бөлүп эле зымтор тартып салыш керек болот. Анткени Омар Мухтардын жоокерлерине Египеттен ок дарылар
жардамга келип турчу экен. Ошентип денсиз Грацианинин иш оңунан чыгып, Зымктордун айынан Омар Мухтардын жоокерлери аябай эле алсызданып кетет. Алардын ууга азайып, тамак ашы дагы түгөнүп бараткан эле. Бир күнү Грациани Омар Мухтар баш болгон мусулмандарга буктурма уюштуруп, мусулмандарды жок кылып эле Омар Мухтар качып жөнөдү. Бир кезде эле төрт тараптан тең душмандар келип калып, Омар Мухтардын атына ок тийип эле жыгылып түшөт. Ошентип ал жоокерлердин арасынан жалгыз калып, душмандар үймөлөктөп эле тегеректеп калышты. Анда алардын арасынан аскер башчы жоокерлердин бирине муну атып сал деп айтса, ал тердеп буланып эле эч эле ата албай койду. Ушул жерден бул чөл арстаны болгон Омар Мухтарды Аллахын өзү колдоп турганын байкасак болот. Бир кезде ал жерде эч нерсени түшүнбөй турган жоокерлер Омар Мухтардын өзүн кармаганын түшүнүп калышып, анын колуна кишен салып эле алып кетип калышты. Ошентип 20 жыл бою чоң бир жер жабага каршы чыгып алардын айласын кетирген Омар Мухтар колго түшүп калды. Ошентип туткунга түштү дагы намазын таштабаган Омар Мухтарды генерал Грацианинин жанына алып келишет. Анда Грациани сөз баштап, эми мен сизди эмне кылам билесизби деп айтса, Омар Мухтар, сиз Кудай маңдайыма жазган нерседен башка эч нерсе кыла албайсыз. Мен өз ишенимиме бекеммин. Сиздер биздин жерди басып кирдиңиздер. Ошондуктан мен кашык каным алгычаң дагы деле согушканга даярмын десе, Грациани аны асууга чечим чыгарып, эгер сиз тирүү калган жоокерлердин баардыгын багындырып берүүгө макул болсоңуз, мен сизди өлүмдөн алып калам дагы сиз тирүү каласыз деп айтат. Анда Омар Мухтар, мен эл жеримди саткандан көрө өлгөнүм жакшы. Ошондуктан чечимиңизди өзгөртпөй эле коюңуз деп айткандан эч эле кайтпай койду. Анан да чөл арстаны Омар Мухтар, биз Алладан келгенбиз, кайрадан Аллага кайтабыз деп айтат. Ошентип 1931-жылы 15-сентябрь күнү чөл арстаны Омар Мухтарды 73 жашында даргасышып бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Бирок ал өлгөнү менен ал кылган эрдиги бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын жүрөгүндө түбөлүккө кала берет. Анткени ал өлүм алдында душмандардын колунан өлгөн үчүн Кудайга аябай шүгүр кылды. Biz eş kaçan жеңилбейбиз. Жеңишке жетебиз, же болбосо өлүмгө моюн сунабыз. Ошентип Муссолини Италиянын бийлигине кулагандан кийин генерал Грацианини жоопко тартышып, ал 1955-жылы көз жумат. Достор, ошентип бүгүнкү тасмабыз да аягына чыкты. Мен бул тасмадан өтө чоң таасир алып, жана сиздерге айта турган сөзүм, биз өзүбүздүн баатырларды тааный жүрөлү. Анткени өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт дегендей, өз бир тууган баатырларыбызды тааныбай эле кайдагы динсиз адамдарды баатыр деп эсептеп жүрөбүз. Анда достор, кийинки дагы бир мыкты тасмада жолугушканча, ден соолукту жакшырып, динибизге бекем бололу.